Бүгүн 31 январда башкы прокурор Курманкул Зулушев 2022 жыл ичиндеги прокуратура органдарынын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат жыйын өткөрдү. Анын айтымында 2022 жылы өлкө аймагында 45.096 кылмыш иши катталган. Кылмыштуулуктун абалы боюнча 2022 жылы республика боюнча 45.096 кылмыш катталган. Алардын 4.997 оор жана өзгөчө оор кылмыштардын категориясына кирет. Жасалган кылмыштардын 42%-нын бети ачылган. Жалпысынан алганда кылмыштуулук 2021 жылга салыштырмалуу 19,4%га же 7312 кылмышка өскөн. Ушул эле маалда кылмыштардын санынын өсүшүн кылмыштарды каттоо тартибине прокурорлук көзөмөлдүн күчөтүлгөндүгү менен түшүндүрсөк болот. Мындай көзөмөлдүн негизинде мурунку жылдарга салыштырмалуу укук коргоо органдары тарабынан жасалган кылмыштарды жаап жашырып коюу фактылары жокко чыгарылып жатат. Мындан тышкары Зулушев коомдо резонанс жараткан суроолорго жооп берди. Анда Керемет банктын ишинин алкагында Түркиядан 2 жаран кармалганы белгилүү болду. Мен ачык көп нерсени айта албайм. Чындыгында 2 жаранды Туркиядан кармаганбыз, жакында алып келүү иш аракеттери жүрүп атат. Буйруса алып келебиз. Ал жерде чыгым болгон акча каражаттарында биз 80%-ын өндүрдүк десем болот. Мүмкүндө тергөө ийгиликтүү жүрүп атат. Бул менен тергөөнүн аягы тергөө жыйынтыкталганда биз маалымат беребиз. Маалымат жыйында башкы прокурорго журналисттер тарабынан мурдагы саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин иши ичара пикир келишпестиктер боюнча суроо узатылды. Бейшеналиевдин укугу бузулган боюнча арыз менен кайрылса, биз тиешелүү кызматкерлерди эгер ошондой аракеттер болсо биз карайбыз. Бүгүнкү күнгө чейин арыз түшкөн жок, андай маалымат жок бизде. Пикир келишпестик барбы вообще? Пикир келишпестик жок. Андан кийин 1-2 министр да мен жөнүндө кайрылган уктуңуздар да. Мен эч качан жооп берип, маалымат массалык каражаттарга чыккандарга жооп бербейм. Анткени биздин иш ачык айрым, көрүп атасыздар. Прокуратура эч качан жашырып иш кылбайбыз. Бирөөнүн кызмат абалынан пайдаланып, кугунтуктап, же бир кандай бир келишпестик менен иш козгобойбуз. Ошондуктан иш козголгондо эми кутулуу максатында ар кандай жагдайлар менен билдирүү бере беришет экен да. Бирок биз ага көңүл бурбайбыз, мыйзамдуу аракеттерди жасай беребиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын системасында накталай чет элдик валюта жетиштүү. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева билдирди. Анын айтымында валюта боюнча абал туруктуу. Буга чейин базарда накталай АКШ доллары тартыш болуп, буга Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөштөрүнө каршы санкциялардын киргизилиши себеп болгон. Потребовалось определенное время на то, чтобы коммерческие банки наладили новые каналы поставок, и поэтому определенный дефицит наблюдался. Но на сегодняшний день вы знаете, что с 13 января принято постановление Кабинета министров о введении запрета на вывоз иностранной валюты, в частности долларов США, за пределы Кыргызской республики, то есть для резидентов Кыргызской республики свыше 10 тысяч долларов вывозить запрещено, а в отношении нерезидентов 5 тысяч долларов США. То есть если резидент или нерезидент намеревается вывести сумму, превышающую установленного порога, то должен оплатить 10% сбор, 10% сбор. В настоящий момент, да, мы наблюдаем на ежедневной основе, мониторим ситуацию на валютном рынке, наблюдаем за деятельностью коммерческих банков, небанковских организаций, в частности обменных бюро. На сегодняшний день наличной иностранной валюты в банковской системе достаточно. Порядка более 600 миллионов долларов США сейчас в системе находится, из них порядка 40% это в наличном виде. Ошондой эле маалымат жыйында алдын ала эсеп менен Улуттук банк 2022 жылы жасаган интервенциялардан 9 миллиард сом киреше тапканы маалымдалды. Карабаева банк интервенцияны пайда табуу үчүн эмес, валюта рыногундагы абалды жөнгө салуу үчүн жасай тургандыгын, түшкөн кирешенин так суммасы тышкы аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгында белгилүү болоорун белгиледи. Маалымат кылайык, өлкөнүн негизги банкы былтыр валюта рыногунда 486 миллион доллар сатып, 190 миллион доллар сатып алган. Интервенция доллардын курсу кескин көтөрүлүп же түшүп кеткенде жазылат. Кошумчалангандай, Улуттук банк эсептик ченди 13% менен сактап калган жана 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча жылдык инфляция 14,7% болгон.
Кемпирабад маселеси боюнча камалгандардын иши жашыруун грифке кирди. Бул жагдай алардын өздөрүнө жана жакындарына кооптулукту жаратып, ошондой эле сот жүрүшүнүн адилеттүү болушуна күмөн жаратат. Ошондуктан атайын тегерек стол уюштурулуп, Кемпирабад маселесин жашырын кароонун зарылчылыгы барбы деген маселе талкууланды. Аларды коркутуу, ошол гриф секретна бул кандайдыр бир бизге жарандык коомго кара белги, черная метка жөнөтүп жаткан белгиси катары бааласак болот. Туптуура айтасыз. Кызыгы Достук мейманканасынын ушул жыйындар өтүүчү залында гана жарыктык болгон жок. Нормально будет, да. Очень хороший показатель. Ничего страшного. Укук коргоочу Азиза Абдирасулованын иш тажрыйбасында бул көрүнүш экинчи жолу кайталанып жатат. Биринчиси Аксы окуясына байланыштуу болгон. Бүгүнкү соттолуп аткандар Кыргызстанга белгилүү абдан билимдүүлөр. Булар кол койбой койгонго укугу бар деп ойлойм. Аны юристтер түшүндүрүп берет алардын укуктарын. Биз подписка о неразглашении кол койбойбуз деп ошолор болгондой эптеп чыгарып турганга мүмкүнчүлүк бар. Жактоочулар Кемпирабад ратификациядан өткөндөн кийин бул маселени кароодо кандай сыр болушу керектигин сынга алышты. Если вернуться к секретности вопрос, где логика вот в этом деле? Какая может быть секретность в то время, когда соглашение по Кемпирабадскому водохранилищу уже ратифицировано ЖГК Кенешем? Этот вопрос уже обсуждался публично. Единственная цель засекречивания – это скрыть от общественности, что там творится. Кемпирабад маселеси боюнча камалгандарга 100 күндөн бери бир да кылмыш далилденген эмес. Сырга киргизип коюп, аларды бир жолу абакка калтырып коюуну болжолдоп жатат деген пикир дагы айтылды. Бул деген биз 100 күндөн бери кармалган активисттерди жөн кармаган себеби бир гана нерсе, бул ошол эркин сөздүн жана чындыкты айтам деген адамдардын оозун жаап, камап, алар эгерде чыкпай калса, өмүр бою чыкпай калганга дагы макул да бийликчи. Ага президенттик аппараттын аткаруу бийликтин өкүлдөрү чакырылган, бирок келишкен эмес. Президенттик аппаратка, өкмөткө, МВДге, анан ГСУга чакырууну бергенбиз. Имейл катары, анан кагаз катары бергенбиз, бирок жообун берген эмес. Бирок эң маанилүү бул деген биз чакырганыбызда түшүндүрмө алайлы деп, ушул гриф секретности боюнча бир түшүндүрмө алайлы деп чакырганбыз. Бирок алар дароо келген жок. Бул тууралуу президенттик аппаратка, министрлер кабинетине жана ички иштер министрлигине кайрылып, сурообузга жооп ала алган жокпуз. Баткенде 2 жашар кызын сабаган келин 30 январда Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Кадамжай районунда апасы сабаган кыз жана 2 бир тууганы Совет айылындагы Кут Кадам үйүнө жайгаштырылгандыгын кабарлаган. Милициянын маалыматы боюнча 27 январда келиндин күйөөсү милицияга арыз жазып, аялы кызын уруп, зомбулук көрсөтүп келгендигин билдирген. Ал ошол эле райондун Марказ айылынын тургуну менен 2020-жылдын март айынан бери жарандык никеде жашап жүрүп, 2021 жылы кыздуу болушкандыгын жана жакындан бери пикир келишпестиктен чогуу жашабай калышкандыгын айткан. Милиция билдиргендей, окуя 5 январда болгон. Келин өзүнүн кызын уруп, телефонуна тартып, жолдошуна WhatsApp менен жиберген. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 138-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту баланы же алсыз абалдагы же күнөөлүүдөн материалдык же башка көз каранды болгон адамды уруп сабоо менен кылмыш иши козголгон. Бүгүн 31 январда Бишкек шаардык кеңештин депутаттары катуу тиричилик таштандыларын ташып чыгууга тарифти көтөрүү боюнча токтом долбоорун жактырышты. Ага ылайык тариф калк үчүн бир адамга айына 41 сом, пенсионерлер үчүн 22,5 сом, менчик түрүнө карабастан чарба жүргүзүүчү субъектилер үчүн 1 куб метрине 361 сом же тоннасына 2430 сом. Катуу таштандыларды чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн тоннасына 445 сом деп каралган. Тарифти көтөрүүгө шаардык кеңештин айрым депутаттары каршы болду. Бүгүнкү күндө биздин урматтуу президент айтты, май айынан баштап электр энергияга 1 сом көтөрүлөт деп. Андан кийин Акылбек Жапаров айтты, сууну көтөрөбүз, суунун баасын көтөрөбүз быйыл деп. Андан кийин мэрия жакында маалымат чыгарды, тарифти көтөрөбүз деди, 15 сомдон 32 сомго чейин. Мына бүгүнкү күндө биздин карообузга эми мусорду
өзүңөр уккандай 80%-тан 260%-ке чейин көтөрөбүз деп алып чыгып атышат да. Бүгүнкү күндө биз бардыгын бир жылда, бир моментте 256%-га чейин көтөрсөк, анда элди эртең жыгып алганга алып барабыз баарын эле. Суусун, светин, мусорун, транспорттагы болсочу. Ошондо мен сунуштайм. Көтөргөндө поэтапно быйылкы жылы суу, свет болсо дагы мындай мусордун тарифин кийинки жылдары, болбосо наркы жылдары көтөргөнгө сунуштайм. Ал эми мэр Эмилбек Абдыкадыров таштандыга тарифти көтөрүүнү саясатташтыруунун кереги жок экендигин белгилеп, төмөндөгүлөрдү билдирди. Депутаттар ойлоп атасыңар жакшы. Бирок эртең элдин мусорлору чыкпай 18 сом 50 тиынга бир айга мусор чыгарганга эсептеп көрбөйсүңөрбү? Bir paçka sigaretin bağısı 100 som bolsa, bir ay 18 som 50 tiyin kantip musor çıkarabız. Jana tuura aytып atasың. Свет көтөрүлүп атат, тепло көтөрүлүп атат, суу көтөрүлүп атат. Же болбосо 5 сом 80 тиынга бир айга кантип суу бересиң? Барыңар билимдүүсүңөр, депутатсыңар. Анан мындайны бул нерсени саясат кылбаш керек. Саясат мусорго чыкпай, шаардын баары мусор болуп калганда ошондо саясат болот. Силер ошондой саясатта калып турсаң керек сен, наверное. Бирок биз дагы туура түшүнөбүз, бардыгын адына моментине көтөрбөйбүз. Мына азыр мусор маселеси абдан актуальный болуп атат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына техника алып бердиңиздер, жардам бердиңиздер. Буга чоң рахмат. Биз ошого жазга ушул кварталдын аягына техниканын баары келет, жана 74 техника. Анан тарифный политикасын тууралап чечип берсек, муниципалитет тарифти көтөрүү демилгесин күйүүчү майдын жана тетиктердин кымбатташы, Европа реконструкциялык жана өнүктүрүү банкынан алынган насыяны жабуу зарылдыгы тургандыгы менен байланыштырган. Белгилей кетсек, Бишкекте таштанды чыгаруу боюнча тарифке акыркы 6 жылдан бери өзгөртүү кирелек.